Так, уланталанда 27-ни мен көрсөтүп берейин кайра. Демек, кыскача көбөйтүүнүн формуласын биз силер менен үйрөнгөнбүз. Ошону практика жүзүндө кантип текшересиңер, кантип колдоносуңар, мына ушундай эсептер берилгенде кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуп кетет экенбиз. Кыскача көбөйтүүнүн формуласы а минус б квадрат барабар а квадрат минус 2аб плюс б квадрат деген формула. Ошондо бул кутулуш үчүн биз 2 квадратка көтөрүп жиберишибиз керек да, 2 жагын тең көтөрүп жиберебиз. Могу тамырдан кутулуш үчүнчү. Эмне үчүн квадратка көтөрүп атабыз? Себеби бул жер тамыр квадраттык тамыр болуп турат. Эгерде куб болсо, анда кубка көтөрмөкпүз. Бирок ортодо ушу квадратка чейин берет. Ушундай квадратка көтөрүп. Себеби биз силер менен а минус б'нын кубун караган жокпуз да, түшүнбү? Караган жокпуз. Себеби бул ортодо булар кездешпейт. Татаалыраак формуласы бул жанагы предметный математикада кездешет. Ошол себептен ортодо дагы ушундай квадратка чейин берет экен. Анан биз буну формулага салып туруп ачышыбыз керек. Ошондо тамыр астында 27, тамыр астында 3 квадрат болсо, a'нын ордуна 27 турат, мына, b'нын ордунда 3 турат, тамыр астында 3. Анда биз тамыр астындагы 27 квадрат минус 2 тамыр астында 27 көбөйтүлгөн тамыр астында 3. Себеби а, б деп атат. Ошол экөөнүн ортосунда тең көбөйтүү бар деген сөз, 27 көбөйтүү 3 анан плюс б квадрат дейт, тамыр астында 3түн квадраты. Анан бул квадрат менен бул тамыр кыскарып кетет дагы, 27 өзү калат экен. Минус 2 тамыр астында 27-ни 3кө көбөйтүп, чогуу эле жазып, көбөйтүп койсок 81 болот балдар. Себеби тамырлар окшош болгондо көбөйтүү болсо көбөйтүп сала беребиз, 27-ни 3кө көбөйтсөк 81 плюс 3 болот экен. Анан 27ге 3 кошулат, эки оң сан болуп турат, 30. Анан минус 2-нин өзүн жазамда 81ден 9 чыгат. 30 минус 12 болот, то есть 18. 9 жерде 2 18 болот да. Анан 30дан 18 алсак 12 болот. Демек, А колонкасы 12 чыкты. Б колонкасы дагы квадрат менен экөө кыскарып 12 чыгат. Бул жакта 12 экөө барабар болот экен. Бул биринчи ыкмасы болуп атат, балдар. Ошентип чыгарсаңар болот экен. Муну видеодон дагы карап, марафон деген курска жүктөлөт, балдар, ошол жерден дагы жакшылап карайсыңар. Анан экинчи жолу дагы бар, балдар. Экинчи жолу бул квадратка көтөргөнгө чейин көбөйтүүчүлөргө ажыратканга аракет кылабыз да. Ошондо могул 12 турат го, 12-ни мен 4 жерде 3 12 экенин таблицаны билген үчүн ушинтип ажыратам дагы. 4төн 2 чыгат. Анан 3 калып калат, 2 тамыр астында 3 болот экен. 27, ошондо могу жерде 3 калып атпайбы? 3 калгандан кийин, ошо могуну деле бул жерде дагы мындай кичине дагы тагыраак түшүндүрсөм болот, балдар, мен. Бул жерде дагы жөнөкөйрөөк жолу бар. Мисалы үчүн, мондай эсептер берилгенде тамырлардын 3 тамыр турат да, мына могу жердечи. Анан ошол жерден эң кичинекей тамырды карайсыңар, мына. Тамыр астында 3 турат. Ошол 3-тү аласыңар дагы, могул 27-ни дагы, 12-ни дагы 3кө бөлүш керек. То есть эсептер ушундай берилет, балдар. Дайыма ушундай берилет, ушундай чыга турган жол мененчи. Ошондо могу 27-ни 3кө бөлсөк, 9 көбөйтүү 3 деп ажыратылып калат. Бул тамыр астында 3, анан 12-ни да 3кө бөлсөк, 4 көбөйтүү 3 деп ажырайт. 9дан 3 чыгат. Ошондо 3 тамыр астында 3 минус тамыр астында 3 болот. 4төн 2 чыгат, мына. 2 тамыр астында 3. Бул эң жөнөкөй жол ушул да. Анан 3 тамыр астында 3төн тамыр астында 3 алсак, 2 тамыр астында 3 калат. Себеби могу жерде дайыма 1 болот, Анан бул жерде эле 2 тамыр астында 3 болуп атат, экөө барабар. Бул жолу даже баягы мен биринчи көрсөткөн жолдордон дагы аябай жеңил жол болуп эсептелет. Ушинтип дагы чыгарсаңар болот экен. Так, чатта окуп коеюн. Тамырдан чыгарып эсептесек болобу дейт. Ооба, мына ушинтип чыгарып эсептедик. Мисалы 3төн 1,2 деппи? 3төн 1,7 чыгат, Антип эсептей турган эсеп
эсептер болот балдар. Бул учурда мисалы үчүн эгерде так чыкпай турган болсо чыгарыш керек болот да, ошентипчи. Жанагы мен силерге көрсөткөндө жанагы 9дан так 3 чыгат, анан 8ден 2,8, 7ден 2,6 деп болжол менен чыгарганбыз. Андай учурлар эгерде тамырдан так чыкпай атса, бирок бул жерден мына 12 көбөйтүүчүлөргө ажырап атат, 27де ажырап атат, так чыгып аткан болсо чыгарып туруп эсептешибиз керек да. Түшүндүңөрбү? Мындай учурларда мына чыгып атат, могу 3тү мына демек көрдүңөр, эң кичинекей тамырдын астында кайсы сан турат ошону көрөбүз дагы, анан могуларды ошол 3кө бөлөбүз. Ушул ыкманы колдонсоңор, аябай жакшы ыкма. Себеби эсептер ушундай түзүлөт, атайын ошол ыкманы колдонуп чыгарса боло тургандай болуп түзүлөт экен балдар. Так. Жанагы 26-мисалда А барабар 0 эмес, Б барабар 0 болот го дейт, 26-мисал дейт. Мейли азыр карайлы. Силерге толук сурооңорго жооп берип туруп, анан эме кылалы. 26-ны биротоло бүтүрүп коелу мына. Так, B 0 боло албайт экен балдар бул жерде. Себеби бул x-тин мааниси болот бул. А бул y-тин мааниси. Ой, тескеричи. Так. Бул эң биринчи x жазылат, анан бул y жазылат. Анан y-тин мааниси, могу мисалы үчүн 1, 2, 3 ошондо бул y 0 болбойт. X 0-гө барабар болот да. Себеби бул мындайынан караганда биринчи x-тин мааниси, мына x-тин мааниси могу жерде 0 болот, а y-тин мааниси плюс оң сан болот сөзсүз. Бул жерде болсо мындайынан турат. Бул жер бул дагы минус болуп калат, Демек b 0-гө барабар боло албайт экен. Так. Так, эми ушул бөлүмдү бүтүрүп коелу, колонкаларды. Анан буюрса эртеңден баштап кийинки математиканын экинчи бөлүмүн баштайбыз. Кийинки эсепти карай турган болсок, так. Кийинки эсепти карай турган болсок, бул 36 градус, бул 72 градус деп берген. Так, АБнын узундугу дейт. Анан БСнын узундугун салыштырышыбыз керек экен. Кайсы могул градусту таап коелу, ошондо суммасы үчөөнүкү тең кошкондо 180ди бериш керек. Так, 8, 10 болот, 108 болот экен. Так, экөөнү кошсок 108. 180ден 108ди кемитебиз, балдар. 72 калат экен, Могу жер дагы 72 болуп калат экен. 72 градустун маңдайы, анан 72 градустун маңдайын салыштырган, окшош градустардын маңдайы дагы барабар болот. Бул тең капталдуу үч бурчтук болуп калды, балдар. Экөө барабар болот экен. 72 дейт. Туура. Комментарийде да чыгарышты, балдар. Так. Так, 29-ту карайсак. Бул жерде мындай чыгарат экенбиз, балдар. 4 болуп турат, 4-түн 11-чи даражасы. Анан 4 бул жерде мындай болот мына. 4 бул 2-нин квадраты да. Мен 4-тү мынтип жазып алам. 4-тү 2-нин квадраты деп жазып ала турган болсом, бул жер 11, 2-нин 10-чу даражасы. Анан 8 болсо 2-нин кубу болот, 2-нин кубу болот, 10-чу даража, анан 2-нин 11-чи даражасы. Ошондо даражалар көбөйтүлөт. Бул жерде 2-нин 22-чи даражасы бөлүнгөн 2-нин 10-чу даражасы, анан бул жер 2-нин 30-чу даражасы бөлүнгөн 2-нин 11-чи даражасы болуп калат. Анан
даражалар кемитилип калат бул жерде негиздери окшош болгондо. Ошондо бул жер 2-нин 12-нчи даражасы болот, 22-ден 10 алсак, анан 30-тан 11 алсак, канча болот? 19 болот, 2-нин 19-нчу даражасы болсо, бул жак чоң болот экен. Жообу дейт. Ооба. Мына ошентип чыгарат экенсиңер. И 30-нчу тапшырманы карайлы. Так. Так, комментарийлерди окуп коеюн. Так, Б дейт. Ооба, Б болду. Эсеп. 30-нчу эсепти карай турган болсок, 8 факториал деп берилген. Илеппелге ошо факториал бул 1 көбөйтүлгөн 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дегенди түшүндүрөт балдар. Ошол 1ден 8ге чейинки бардык сандардын көбөйтүндүсү деген сөз. Эгерде ушул жер 100 факториал деген болсо, анда 1ден ошо 100ге чейинки бардык сандардын көбөйтүндүсү. Бул тема ушундай эле, ошону эле эстеп калышыңар керек да. Анан мен могул жерден кыскартып салсам боло берет. 3 менен 3 кыскарат, 4 менен 4 кыскарат экен, 5 менен бул кыскарат, Анан 6-ны 2ге көбөйтсөм 12 болот дагы, бул дагы кыскарып кетет экөө. Ошондо 7 жерде 8 56 болот, а бул жер 24 экен, ошондуктан Б колонкасы чоң болот экен. Так, Нуржази. 28-денчи, жана 72 градустун маңдайларын өтпөдүкпү салыштырыпчы. Ошону ар башкача болсо, мисалы, аякта сан жок да, эмнени салыштырабыз? Узундуктарын салыштыргыла деп атат да ал жерде. Азыр кое тур. Бул түшүнүктүү болуш керек. Мен карт өтөйүн. Бул жерде АБ-нын узундугу деп атат, мына АБ-нын, анан БС-нын узундугу деп атат. Ушул эки үч бурчтуктун узундуктары салыштырылып атат да. Анан градустарды окшош, булар узундуктар, могул жердагы 72 чыкпадыбы биз эсептегенде? Бул жерде 72 чыкты, демек 72-нин маңдайы, бул дагы 72-нин маңдайы болуп атат, экөөнүн тең узундуктары. Узундуктары барабар болуп калат да, окшош градустардын маңдайы. Так, Жумаида. Агай, саламатсызбы? Саламат. Жанагы үч бурчтуктарда чоң бурчтун каршысында чоң жак жатат деген теорема бар эмес беле? Ооба. Ошого карата мен 72-нин каршысындагы бурч жак А жана Б деп анан ошо АБ-ны чоң кылган болчумун да, ошо туура эмес болуп калган. Бирок бул жерде сен айтып атпайсың, чоң бурчтун чоң деп, бирок эки бурч тең барабар болуп атпайбы бул жерде? Мен ошол бурчту эске албай коюптум да анда. Сен ошо чыгарышың керек да, 180 деп эске алып туруп, үч бурчтукту, могу бурчту тактап алып туруп, анан чыгарасың да, сөзсүз. Анан көзгө карап чыгарып койгон болбой калат бул жерде, мен айтып атам, себеби маалыматты карап туруп чыгарышыбыз керек да. Мисалы үчүн, эмеде бар, атайын фигуралар масштабта берилген деп айтылат. Анан ошол атайын белгиленбеген учурларда бүт масштабтарда берилет деп айтылат. Ошо көзгө карап да чыгара турган учурлар болот. Бирок мына бул жерде маалыматтар бар. Маалымат негизинде бул бурчу деле көзгө караганда бул жак узун көрүнүп аткан менен, бирок бул жер дагы 72 градус экен чыгып атат. Ошол себептен экөө барабар болуп калат экен. Ар башка болсо, ошол чоң бурчтун маңдайы чоң болот балдар. Эгерде могу жер, мисалы үчүн, 90 градус болуп, бул жер 60 градус, бул жер 30 градус болуп аткан болсо, анда 90 градустун маңдайы 60 градуска караганда чоң болот. Себеби, мисалы үчүн, могуну карай турган болсоңор, балдар, могу жер 90 градус дейли, Анан 90 бул бурчту бул жака кичине жылдыра турган болсок, мисалы үчүн, могул ушуну эле, мына чекит ушуну эле бул жакты көздөй мындай ие турган болсок, могул экөөнүн ортосундагы аралык, мына могу жердеги аралык менен могу жердеги аралыкты салыштыра турган болсок, могу экөөнүн аралыгы буга караганда узун болот.
Ошондуктан могу жер 90 градуска караганда чоң болот, бул жака жайылып атканда көрдүңөр. Анан дагы мындай кылып жайып кое турган болсок, дагы чоң болот. Анан аралык дагы алыс боло баштайт да. То есть мындай крокодилдин оозун мисалы ачканда канчалык чоң ачсаң, эки оозунун эки учу ошончолук алыс боло баштайт деген сыяктуу да. Түшүндүңөрбү? Ошо крокодилдин оозун элестетсеңер, сразу түшүнөсүңөр. Так. Ошол бардыгын чыгардык, 30 эсепти тең чыгардык окшойт, 30 эсепти 4 сабак, 5 сабак дегенди араң бүттүк. Эми түшүндүрүп иштегенде ошондой узун убакыт алып калат балдар. Негизи, жанагы жөнөкөй сабак болгондо деле 45 мүнөттө көбүнчө ошол 30 эсеп, канчасы 15-20 эсеп ушундай чыгат да. Так. Бул жерде бысы чоң болду, бул жер случайно эле басылып калып атат. Муну түшүндүрдүк. Так, дагы суроолоруңар болсо. 30-чу эсепте бардыгын көбөйтүп чыгарса болбойбу дейт. Болот. Көбөйтүп чыгаргыла. Көп убактың кетет дейт, Бирок шуулдатып чыгарасың да, кечээ мен үйрөтүп аттым го, 7-ден 8-ге батпасаң. Бат-баттан көбөйтүшүң керек да, шашып шуулдатып көбөйтүп отурасың. Анан ооба, айла жок, ошентип чыгарган учурлар дагы болуп калат. Эгерде мисалы үчүн орто учурунда азыр биз спокойно отурабыз, силер ар бирөөңөр үйүңөрдө отурасыңар, жыргап, кээ бирөө кофе ичип, кыйын болуп отурат да үйүндө. Кээ бирөө жатып алып көрүп атат, азырчы видеолорун күйгүзбөй атпайбы? Кээ бирөө вообще тиги эмеде чатырга чыгып алып асылып алып көрүп аткандар да бар да, биз билбейбиз да. Эми ошондо рахаттуу абалда болгондо варианттар келе берет. Анан бирок орто учурунда биринчи мээңерге кайсыл вариант келсе, эсептин чыгарылышы, ошону чыгарышыңар керек болот. Мисалы үчүн азыр муну отуруп алып философия кылганга убакыт жок да ал жерден. Бул жерден азыр отуруп алып, туура эмес чыгарып алсак, кайра карап, комментарий болуп чыгарып атпайсызбы? Мен деле бир-эки жерден жаңылып кеттим, көрдүңөр, орто учурунда муну карайсыңар дагы, анда 3 жерде 4 12, 12-ни 5-ке мындай кылып көбөйтө коюп, анан муну дагы минтип жаза коюп, анан көбөйтүп чыгарыш керек болсо ошентип чыгарасыңар. Демек, мээңерге биринчи кайсы ыкмасы келсе, ошол ыкма менен чыгарасыңар. Сөзсүз агай кантип чыгарып атты эле деп эстебегиле, болбойт андай. То есть чыгарып атканда биринчи эсеп. Ар бир эсептин чыгаруунун 5-6 ыкмасы болот математикада, билесиңер, көп жол менен чыга берет. Ошонун кайсы жолун көп кайталаган болсоңор, балдар, ошол эсеп силерге биринчи жолу келет экен да мээге. Анан ошондо чыгарапсаңар боло берет. Так, Дарыгүл. Саламат. Бул жерде ушул 30-чу мисалда жанакы кыскарттыңыз го, сиз буну менен мынтип 3-тү 3-кө кыскартса болот деп, ошону башынан түшүндүрүп коесузбу? Макул. Так, ошондо могу факториалды көргөндө силер дароо мындай кылып жазып алгыла. 1 көбөйтү 3 көбөйтү 4 көбөйтү 5. Ушул жолду өздөштүрсөңөр аябай жакшы. Анан могул жерде 3-тү көрүп атасыңар, бул жерде 3. Буларды көбөйткөндө жыйынтыктар бирдей болот да, ошон үчүн көбөйтүп отурбай эле буларды чийип сала берсеңер боло берет мына. 5 кетти, бул 5 да кетти. Анан 12-ни көрүп атасыңар, бирок ошондо 6 жерде 12 экенин мен билем да. Ошондуктан муну дагы чийип салып, 12-ни да чийип саласыңар. Ошондо 24-тү даже ажырата берсеңер болот да. 8 көбөйтү 3 деп, чынбы? Анан ошондо могу 8 менен муну дагы кыскартып салсаңар, бул жерде 7, бул жерде 3 калып калды. Бул даже мен биринчи көрсөткөнгө караганда дагы тезирээк чыгып атат. 8 жерде бирок 7, 56 экен, бул жерде деле көрүнүп атат, Бул эмне үчүн тез чыгат ушундайчы? Качан окуучу таблицаны жаттаганда, математиканын базалык темаларды өтө көп жолу кайталап, автоматтык деңгээлге көтөргөн учурда логикаңар тез иштей баштайт. Анан качан силер таблицаны жаттабаган болсоңор, азыр
Так, канча окуучу отурат? 37 жана 57 болчу. Ошондо мына ушул 37-нин ичинен мен азыр оюмча бир 20 окуучу таблицаны жатка билбейт ушул жерден. Азыр ар бирөөңөрдү жеке текшере баштасам, азыр билбей эле чыгасыңар да. Анан таблицаны жаттабай туруп, азыр мен мондай көрсөтүп аткандай тез иштей албай каласыңар. Ошондуктан үй тапшырма таблицаны жаттагыла. ОРТга 3,5 ай калды, таблицаны жаттайлы, макулбу? Так, дагы ким? Мира. Саламатсызбы агай? Саламат. Агай? Бере. Математикага киришүү эме кабинетиндечи. Эме дискриминант жок экен да, ошол дискриминанттан кичине кыйналып аттым эле, түшүнбөй. Ошону кандай кылсам болот? Дискриминант жок бекен, Дискриминантты макул мен кошуп коеюн, карап тур, Дискриминантты негизи билишибиз керек, ооба, кошулбай калган окшойт. Макул. Дискриминанттын формуласы бар, b квадрат минус 4ac деп ошо формулага салып эле чыгара беришиңер керек. Мен атайын эсептерди чыгарып туруп ошол жакка кошуп коеюн, макул, жакшы сунуш болду. Ошол минусу бар экен. Менин да эсимде, ооба, дискриминант чыгарган эмесмин. Так, Азизбек. Суроо бере бер, Азизбек. Угулуп атабы? Угулуп атат. Мисал үчүн эки колонкада тең факториал болуп калса, ошентип кыскартып жыйынтыктап алсак болобу? Мисал үчүн сол колонкада 9 факториал болуп калса. Бул жер 9 факториал, бул жер 8 факториал болсо, 9 факториал чоң болот автоматтык түрдө. Себеби бул жер 1ден 9га чейинки сандар, бул жер 1ден 8ге чейинки сандардын көбөйтүүсү болуп атат да. Анан дагы карайбыз, балдар, факториал дагы көп эле эсеп карайбыз. Буюрса силер менен testing.kg'de дагы ортон эсептери бар. Ал жакта да пробный тесттер бар. Ошолорду дагы буюрса чогуу талдайбыз. Дагы факториалдарга көп эле эсептер келет. Көрсөтүп берем буюрса. Так, Аяна. Агай. Угата. Бере. Математика экинчи деңгээлдечи агай. Кайыздар дегенде иштетпей Дагы кайра берсең, сурооңду угулбай калды. Интернет начар экен, угулбай атат такыр. Так, Аяна угулбай атат. Эме кыл, комментарийлер кылып жаз. Так, Аида. Агай, саламатсызбы? Саламат. Мен факториал боюнча суроо берейин дегем эле. Мисалга, тест келгенде биздечи ошондо 11 факториал кошулган 12 факториал 13 аны А колонкасы болчу. Ал эми Б колонкасы 13 факториал кошулган 10 факториал деди да, ошону мен ошо тесттен өзүм эч жооп бере албай койдум да. Аны азыр сиз эметкен суроо менен чыгарсам А варианты тура экен, ошентип эсептесек болобу ушул эсепти? Сен кыскарттыңбы ошондо, Ошо окшош сандарды кыскартып, анан ошо эмелер жок сандарды көбөйтсөм, ошо А варианты туура болду да. Ошентсең болот, ооба. Ошентсең болот. Рахмат агай. Так, Айзерек. Агай, ушул жерде мисал келтирди го, ошондо факториал менен факториалды кошуп койсо болбойбу? Болбой калат, ооба. Себеби көбөйтүндүлөр болуп атат да ичиндечи. 1ден 12ге чейинки сандардын көбөйтүндүсү болуп атат. Анан жөнүнө кошуп койсок барабар чыгып калышы мүмкүн да, атайын ошентип берип коет эсепти. Так. Так, Эмилия. Ай. Бере бер.
ушул кошкон факториалдарды кошкондо көбөйтсөк бөлсөк эмисек ошондо баарын монтип жазып алыпчы 1 көбөйттү 2 көбөйттү 3 деп ошентип баардык учурда кыскартуу жарай береби? Ошондо тез чыгат да, себеби аны көбөйтүп отурсаң, мисалы үчүн 12 факториалды бекеринен чоң факториалдарды бербейт да, кыскартып алыш керек. Ооба, окшош жерлерин кыскартып алсаңар оңоюраак чыгат да. Факториалдын чыгартуу ыкмасы ошондой болот. Ата 12 факториалды элестете бер, анын баардыгын бири-бирине көп убактың кетип калат да. Эми 11 факториал, 13 факториалдарыңды көбөйтүп дагы чыгарып койсоң болот, ал анча деле эмес. Кээде бирок андан да чоң факториалдар берилет, 100 факториалдар берилет, анан кыскартыш керек болот да ошондо. Так. Аида. Эмилия. Болду, бардыгына жооп бердик. Так, андан кийин ортосунда бөлүүлөр кездешет балдар, ооба, кездешет. Факториалдар бөлүү да болот. Кездеше берет экен. Так. Эгерде 100 факториал баарын кыскартабызбы дейт. Ооба, 100 факториал ушундай деле эсептер келет. Мисалы үчүн азыр мен эстесем көрсөтөйүнчү, мындай болчу да. 102 факториал бөлүнгөн эме болчу. 51 факториал, анан кандай эле? Мындай болуш керек эле, по-моему. Эстей алам экенби. Лучше муну дагы машыксак жакшы болот, факториалдарды эсептерди карап, Азыр эстей албай атам, бирок келет балдар, бөлүүсү келет. Карайбыз, өтө кененирээк карайбыз. Булар факториалдар боюнча дагы атайын темаларды дагы өтөбүз балдар. 7,5 факториал дейт, ушундай эч болбойт да дейт. Же ушундайларда кездешеби дейт. 7,5 факториал. Кездешсе, ошо 1ден 7,5га чейинки сандын көбөйтүндүсү деген сөз болот. Мисалы үчүн 7,5 факториал болсо, 1 көбөйтү 2 көбөйтү 3 деп акыркысы 7,5. Бирок мындай бөлчөк түрүндө факториалдар кездешпейт балдар. Мен көргөн эмесмин. Кездешип калса, ошондой кылып эле көбөйтүп кое бересиңер, эмеси деле жок. Факториалдар бөлчөк болуп келсе кандай кылабыз, акырында бөлүп коебузбу дейт. Ооба. Мисалы, макул, мен азыр ошол мисалды көрсөтүп берейин. Мисалы үчүн мындай болчу да. Азыр эстегенге аракет кылайын. 104 факториал бөлүнгөн 102 факториал, по-моему, ушундай болсо керек эле. Анан бул жер эме болчу. 52 факториал бөлүнгөн 51 факториал, ушул сыяктуу болчу да эсепчи. Анан 104-тү 102-ге бөлсөк канча болуп калат? 2 болобу, 104-тү 102-ге бөлсөк 2 болобу? Так, 2 болбойт, канча болот эле? Кыскасы ушул сыяктуу да, анан эме болуп калат. Могу жер, по-моему, факториал эмес берилген болуш керек эле. Мейли, ушул эсеп ушул сыяктуу деп кое берели да, мисалы. Ошондо муну мындай кылып алабыз да, могу жер 102 деп турса, мисалы үчүн 104 болуп турат, ошондо 102 көбөйтүлгөн 103 көбөйтүлгөн 104 деп жазып алабыз, бул жак үстүн. 1ден баштап жазып отурбайсыңар да, астын болсо жөн эле 102 деп эле аласыңар. Себеби ошого чейинки баардык сандары кыскарып кетет деген сөз да. Анан ошондо 1 көбөйтү 2 көбөйтү 3 деп, анан бунуку деле 1 көбөйтү 2 деп кайталанып келип 102ге чейин окшош болот да, экөөнүкү тең. Ошондуктан биз могу бөлүмүндөгү санды алабыз дагы, ошону эле жазабыз дагы, анан бул кыскарып кетет балдар мына. Ошондо 103 көбөйтү 104 болуп калат бул жери. Мунуку болсо 52 51 көбөйтүлгөн 52 болот дагы, мунуку дагы 51 болот дагы. Факториалы жок. Ага чейинки 1 2 3 4 5 баары кыскарып кетет да, булар да кыскарат, мунуку 52 калат.
А мунуку 103 көбөйтүү 104 болуп, бул жагы чоң болот. Эсеп ушул сыяктуу болчу да. Азыр так эстей албайтам. Бирок мына ушинтип чыгарасыңар балдар. Анан 102 факториал бөлүмүндөгүнү карайсыңар дагы, ошонун өзүн гана жазасыңар, алымына ошол бөлүмүнөн баштап 102 көбөйтүү 103 көбөйтүү 104 деп жазат экенсиңер. Бирден баштап жазбайт экенсиңер. Түшүндүңөрбү? Ушундай кыскараак чыгат да. Сурооңорго жооп бердим окшойт. Ушул сыяктуу нерсени сурап аткансыңар, по-моему, видеону да кайталап көрсөңөр, үйрөнөсүңөр. Пока болду балдар бүгүнкү сабагыбыз. Дагы улантабыз, эртең дагы карайбыз. Мына силер менен колонкаларды 30 эсепти чыгарып бүттүк. Колонкалар жөнүндө теманы качан өтөбүз деген суроолоруңарга жооп ушул. Колонка дегенде эле эки колонканын ичин эле чыгарып туруп эле салыштырып кете берет экенбиз. Анан колонканын ичинде математикадагы бардык темалар кездеше берет экен. Геометрия кездешет экен, любой тема кездешет. А колонкасында бир теманы, Б колонкасында бир теманы сурай бериши мүмкүн экен. Ошол себептен балдар колонка бул өзүнчө тема эмес экен. Так. Макул, да, бир-эки суроого жооп берели. Микрофонду ачып коюңуз дейт. Суроо Азизбек, сурооңду бер. Жана биз окуучу мисал берди го. Мисал үчүн 11 факториал кошулган 13 факториал, экинчи колонкада 13 факториал кошулган 13 факториал. Ошондо кыскартканда колонканын ичиндегилер кыскарылабы же кайсы менен кайсы кыскарылат? Мен ошону түшүнбөй калдым да. Мындай да, 13 факториал плюс 11 факториал десе, сен бул 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сөз да бул. 7, 8, 9, 10 дейсиң да, мисал үчүн. Анан бул А колонкасы болуп атат, Б колонкасында 16 факториал кошулган, мисал үчүн 9 факториал болсо, мисал үчүн, муну өзүнчө колонка каша сыяктуу аласың дагы. Бул 13кө чейинкиси бүт кыскарып атат, мунуку 13кө чейинкиси кыскарат, анан мунуку 14, 15, 16 деген факториалдары калып калат мунуку кыскарып кетип атса. А бул жакта 11 болсо, 11ге чейинки, мунуку 9 болсо, 9га чейинки, 11ге чейинкиси кыскарып, ушундай карайсың да. Ошондо кайсынын факториалдары көбүрөөк жак болуп калса, ошол жак чоң болуп калат да анан. Ошондо колонканын ичи кыскарбай, эки колонкадан алат экенбиз да, мисалы үчүн 13 менен 16. Мунуку 13 менен 16-ныкын аласың, 11 менен 9-дукун алып туруп анан карайсың да. Кошуу болгондо, эгерде бөлүү көбөйтүү болгондо колонканы чыгарып алабыз. Ооба. Бөлүү болгондо, мисалы үчүн алымын менен бөлүмү турса, экөөнү мындай кыскартып кете бересиңер. Түшүндүм. Макул. Анда эртең көрүшкөнчө саламатта тургула балдар, эртең көрүшөбүз.